Кинолорду көрөт, мотивационный клиптерди көрөт, дагы бирдекелерди көрөт. 3 күнгө чейин барат ошол энергия. Ал энергиясы 3 күн, 4 күн, 5 күнгө чейин барат, бирок энергия жоголуп кетет кадимкидей. Демек, кызыгуу башка, мотивация башка, максат деген башка, туруктуулук деген башка. Эмне жеткизет сизди деген учурда туруктуулук гана жеткизет да. Кызыгасыз, кызыгуу кыйынчылык келгенде жоголуп кетет автоматтык түрдө. Эгерде сиз кызыгып бир нерсени канча жолу баштагансыз, ушул жашка келдиңиз, мисалы 20-25 келдиңиз, канча жолу баштадыңыз, таштап койдуңуз, канча жолу баштадыңыз, таштап койдуңуз. Эгер кызыгуу сизди ушул чекитке жеткизгенде максатыңызга, анда кызыгуу менен жетет элеңиз. Демек, кызыгуу да кыйынчылык келгенде жоголуп кетет экен. Ошо кыйынчылык келеби, жакшы күн келеби, жаман күн келеби айырмасы жок. Бардык бетондон курулган дубалдарды тешип өтүшүбүз керек. Эмне менен? Туруктуулук менен гана. Туруктуулук менен гана аларды тешип өтөбүз. Алдыбызга коюлган бетон дубалдарды, тосуктарды бардыгын тешип өтүш үчүн туруктуулук гана керек экен. Башка эч нерсе эмес. Кызыгабыз, максат коебуз, бардыгына кыйынчылык келген учурда, жакыным өтүп калды, бул бизнес өлүп калды, ошобой калды деген учурда кызыгуу автоматтык түрдө жоголот. Эмне сизди сактап калат? Туруктуулук, дисциплина. Ушул нерселерди кылышыбыз керек. Ошондуктан жаштарга мен көп айтамын: нафсиңди тый, каалооңду тый. Өзүн тыя албаган адам эч качан өзүгө пайда бере албайт. Өзүңдү тыйбаган адам эч качан башка бирөөгө пайда дагы бере албайт. Ошондуктан өзүңдү тый, башканы чакыр. Жакшы бол, жакшы болуп, башканы жакшы жолго чакыр. Максатың бийик болсун дейм да.